Ассаламу алейкум. Биздин жашообузда дагы ушундай болот. Кээде бир окуядан же бир нерседен кане эле мага дагы ушундай нерсе болсо, же ушундай болсо мен мындай кыла бермекмин, же андай кыла бермекмин деп айтабыз. Азыр мен силерге бир окуяны айтып берем. Бул окуяны укканда башка адамдардын дагы кане эле мен дагы ушундай бир окуяга туура келсем деп мындай ойлор келиши мүмкүн. Кээде адамдын бир ибадаты менен кылган жакшы нерселери менен адамдын даражасы көтөрүлбөсө дагы кээ бир окуялардын айынан же кээ бир себептин айынан даражасы бир канча бийиктиктерге көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Кээ бирки жерлерде адамдардын байлыгы бир койлор менен же уйлар менен өлчөнсө, кээ бирки чөлкөмдөрдө башка нерселер менен өлчөнөт. Мединада ушул адамдардын байлык өлчөмү бул курма аркылуу өлчөнөт экен. Мединада адамдын курмасы канчалык көп болсо, ал ошончо бай адам болуп эсептелет экен. Курмасынын аздыгына карап анын байлыгынын аздыгы өлчөнөт экен да. Пайгамбарыбыз бир күн сахабалар менен чогулуп отурса, бир жаш жигит келет дагы жанына. О Алланын элчиси, мен талабымы талаш бериңчи дейт. Анан эмне болду, чоо жайын айтып түшүндүрүп бер дегенде, мен жетим баламын. Атамдан калган бир кичине жерим бар эле. Ошол жеримди коргон уруп дубал тосоюн дедим эле. Бирок ошол жердин четинде кошунамдын бир курма багы мен жака ийилип өтүп калыптыр. Анан мен кошунама ошол курма багыңды мага бер дедим. Жок, ал бербейм деп мага отказ берди. Анан мен анда ал курманы мага сат дедим. Анда дагы курмасын сатпай койду. Ошол маселени мага чечип бериңчи деп пайгамбарыбызга кайрылат. Анан пайгамбарыбыз окуяны угуп бүткөндөн кийин кошунаңды мага чакырып кел дейт дагы. Жаш жигит кошунасын чакырып келет. Анан болгон окуяны айтып бергенде кошунасы ооба туура деп тастыктайт дагы. Анан ошол кошунасына пайгамбарыбыз айтат: эгерде сен ушул курманы жигитке берсең болобу деп суранат. Жигитке эгерде ошол курмаңды берсең, бир курмаңды, бейиште сага бир чоң курма багы берилет дейт. Кээ бирки риваяттарда айтылат, ошол бейиштеги айтылган ошол чоң курма багы анын көлөкөсүндө бул башынан наркы башына чейин 100 жыл ат менен чаптырсаң дагы чыгып кете албайсың дейт да. Анан ошол адамга бейиште бир курма берилет деп айтылат. Бирок ал нерсеге макул болбойт. Анан ал жерде угуп турган бир канча сахабалар болот. Алардын ичинде Абу Дахтах деген сахаба болот. Ал ансарлардан болот дагы. Анын ошо Мединадагы курма багы 600 дана курма багы, анан ошол жерде өзүнүн бир салынган чоң үйү, анан кудугу болот. Абу Дахтах чыгат дагы ошол бир курмасы бар адамга барып: менин жеримди билесиң, курма багымды билесиң, менин курма багыма ошол бир дана курмаңды алмаштырасыңбы дейт. Анан жанагы адам: Абу Дахтах, сенин Мединадагы курма багыңды билбеген адамдын өзү жок. Кантип эле алмаштырбай коеюн дейт дагы. Абу Дахтахтын багына ошол бир дана курма багын алмаштырып алат. Анан Абу Дахтах сүйүнүп келет дагы пайгамбарыбызга келип: о Алланын элчиси, сиздин жанагы сөзүңүз дагы деле күчүндөбү дейт. Анан кайсы сөзүң дегенде пайгамбарыбызга айтат Абу Дахтах: жана жигитке бир курма берилсе, бейиштен бир курма берилет дедиңиз эле. Мен өзүмдүн курма багыма ошол бир дана курма багты алмаштырып алдым дагы, анан жигитке хадия кылдым дейт. Анан пайгамбарыбыз ошол жерде Абу Дахтахка жок дейт. Анан Абу Дахтах эмне себептен дегенде, эми бейиште Абу Дахтахка бир курма эмес, курма багы берилет деп айтат. Анан Абу Дахтах ал жерден сүйүнгөн боюнча чыгып кетет дагы үйүнө барат. Үйүнө барып үйүндөгүлөрдү чакырат. О Абу Дахтахтын аялы Умму Абу Дахтах дейт. Анан аялы эмне болуп кетти деп чыкканда, мен бул жерди сатып бер дегем дейт. Анан Умму Дахтах дагы өтө акылдуу аял болгон экен, өтө зээндүү болгондуктан: мен билем сизди,
сиз мындай жаңылыштык кылбайсыз, сиз дайым ийгиликтүү соода кылгансыз дейт дагы. Кимге саттыңыз деп сураганда, мен Алланын элчисинин ыраазычылыгы үчүн мен Алла жолунда бул курма бакты Аллага саттым дейт дагы. Болгон окуяны айтып берет. Анан Абу Дахтахтын аялы балдарын ээрчитип чыгып кетип атып, ошол жерде бир баласы чөнтөгүндө бир канча курма болот. Анан баласына кайрылып, балам, бул курма эми биздики эмес, сен бул чөнтөгүңдөгү курмаларды дагы таштап кет деп, баласынын чөнтөгүндөгү курмаларын дагы калтырып кетишкен экен. Бул окуядан эмне алсак болот? Бул жерде биринчиден жигит келгенде пайгамбарыбызга кайрылды. Демек биз дагы кээ бирки маселелерде же кээ бирки чечим кабыл аларда биринчи пайгамбарыбыздын хадистеринен же өмүр тажрыйбаларынан, Курандан алсак болот экен. Анан бул жерде дагы бир нерсени көрсөтүп кетти. Кошуна менен болгон мамилени да көрсөтүп кетти. Ал жигит биринчи, сенин азыркы биздин заманга окшоп, сенин курмаң менин жериме өтүп калыптыр, курмаңды ал, мен тосом деген жок. Биринчи суранып көрдү мага бер деп. Бербеди, кийин мага сат деди. Анда дагы туура түз жол менен болду. Андан кийин дагы бул жерде алынуучу дагы бир сабак. Бул жерде Аллах Таала кээ бирки адамдар үчүн көрсөттү. Мындай бейишке жетүү оңой эмес жана бейишке кирүү үчүн канчалык чоң нерселерден кечүү керек деген түшүнүктү дагы алса болот бул окуядан.